жооп кеңешинин регламенти жөнүндө мыйзам бар. Ал мыйзамга ылайык 3 окууда шашпай айрыкча мындай чоң долбоорлор каралып атканда шашпай кредиттик макулдашуу каралып жатканда ошол кездечи ошол макулдашууну бекемдөө жөнүндө мыйзам кабыл алып чыккан. Шашпай элдин талкуусуна чыгарып, анан 3 окуудан өткөрүп, мыйзамда каралган мөөнөттөр бар да, ар бир окуунун ортосунда мындай белгилүү бир убакыт өтүш керек. Ошол убакыттарды өткөрүп шашпастан анан кийин чечим кабыл алыш керек. Булар болсо бир күндө эле, бир окууда эле шарт менен кабыл алса да. Мында сөзсүз түрдө Асылбек Жээнбековдун жана комитеттин башчыларынын жоопкерчилиги бар. Мыйзам бузуу болгон, так эле конституциянын нормасын жана ошол мыйзам. Экинчи сурообуз боюнча, жок, биринчи сурообуз жанагы жоопкерчиликке тартуу маселеси кандай мисалы? Жоопкерчиликке тартуу маселеси боюнча буга чейин эле комитеттердин башчыларына карата мисалы токтотулуп кайрылган башкы прокуратурага. Бирок жообу аларга эч кандай иш козбой албайбыз деген мааниде болгон да. Баштап Андан сырткары мына жакында эле Телегулан Султанбек ал да кайрылып атат. Официалдуу түрдө Асылбек Жээнбековду жоопко тартыш керек. Регламентти бузган деп жана башка жүйөлөр менен. Бул дагы эгер объективдүү каралса жоопко тартылат да. Себеби эмне үчүн мыйзамды бекиткен адамдар жоопко тартылбайт, угий жакта тургандар жоопко тартылат. Эгер бир күнөө болсочу, күнөө болбосо анда эч ким тартылбайт. Бирок объективдүүлүк жөнүндө биз азыркы учурда айта албайбыз. Эч кандай деп болушу керек эмес да.